Салам достор, азыркы заман бардыгыбыз билгендей эле компьютер заманы. Ал эми компьютер менен адамды байланыштырып турган көпүрө программалоо тилдери болуп эсептелинет. Азыр эң атактуу программалоо тилдеринин бири болгон Python тилинде эң алгачкы программабызды жазабыз жана кайсыл жерге кантип жазууну үйрөнөбүз. Код жазуунун эки жолу бар. Биринчиси онлайн, экинчиси онлайн эмес. Азыр биз онлайн код жазуунун жолун карап көрөлү. Ал үчүн бул жакта Chrome'га киребиз. Бул жерде Python онлайн компилер деп жазабыз. Андан кийин бул жерге бизге онлайн редакторлор чыгат. Бул жерде экинчи онлайн редактор жакшы деп айта алам. Ал бул көрүнүштө. Бул жерге өзүбүз код жазабыз. Өзү даяр код жазылып турат. Ал эми булар комментарий. Аны өчүрөбүз. Бул жерде hello world'тун ордуна салам дүйнө деп жазалым. Бул жерде кодду программаны иштетүү үчүн run баскычын басуу керек. Баскычын басканда мына биздин программа иштейди жана экранга салам дүйнө деген жазууну чыгарып берди. Бул онлайн компилятор, онлайн редактор абдан ыңгайлуу. Эгер сиз ар дайым код жазганда бул жака Chrome'га кирип онлайн редактор деп издеткиңиз келбесе, бул редакторду бул жерде экрандагы ошолордун арасына кошсоңуз болот. Ал үчүн бул жерде 3 точка бар. Ошону басып, ал жерде дополнительные инструменты дегенди басып, бул жерде создать ярлык деген бар. Аны басабыз. Анан бул жерде открыть в отдельном окне дегенди басабыз. Андан кийин өзүбүз каалагандай ат жазабыз. Ушул бойдон калтырсак деле болот. Мен бир ат жазайын. Python болсун. Жана мына биз түздүк. Эми караңыздар. Бул жерде мен атайын Chrome'га кирип онлайн редактор деп жазуунун кереги жок. Бул жерде атайын Python деген ачылып калды. Ушул жерден эле түз кирем. Жана бизде мына ушул жерге код жазсак болот. Албетте бул интернет менен гана иштейт. Интернет болбосо бул жерге код жаза албайбыз. Эми экинчи онлайн эмес код жазууну карап көрөлү. Ал үчүн биз өзүбүздүн компьютерибизге Python'ун интерпретаторун же болбосо Python'ун өзүн, андан кийин кандайдыр бир редактор өткөзүшүбүз керек. Редактор катары мен PyCharm'ды тандап алдым. PyCharm жакшы редактор деп айта алам. Эң алгач Python'ун өзүн өткөзөлү. Ал үчүн Google'га кирип, бул жерге Python'ун официалдуу сайтына киришибиз керек. python.org. Андан кийин бул жерде downloads дегенди басабыз. Бул жерде download Python 3.9.5. Download деген жүктөө деген албетте. Андан кийин аны жүктөйбүз. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй ал жүктөлүп жатат. Мен Python'ды мурда жүктөгөнмүн, ошондуктан азыр мага жүктөөнүн кереги жок. Ал жүктөлүп бүткөндөн кийин биз бул жактан менин компьютерим дегенге кирип, бул жерде загрузки деген папкага киребиз. Бул жактан жана биз өткөзгөн файлды ачабыз. Жана install now дегенди басышыбыз керек. Эң мурда add Python to pass дегенге бул жерге ушуну коебуз. Андан кийин install now'ну басабыз. Бул жерде анын орнотулушу көп убакыт алышы мүмкүн. Мынакей, биздин Python азыр компьютерге орнотулуп бүттү. Эми аны чындап эле биздин компьютерге орнотулгандыгын текшеришибиз керек. Эң алгач бул терезени жабабыз. Андан кийин бул жакта CMD'га киребиз.
Ал үчүн англисче тамгалар менен команда строка дегенге деле кирсек болот. Ал эми cmd десек өзү эле кирип кетет. Бул жерден эмне деп жазабыз? Python, андан кийин 2 минус белгиси, version деп жазышыбыз керек. Андан кийин enter деп басабыз. Бассак, мынакей бул жерде бизде орнотулган Python'дун версиясы чыкты. Менде азыр Python 3.9.1 версиясы орнотулган. Эми редакторду орнотолу. Ал үчүн бул жакта Google'га киребиз. Андан кийин бул жерге PyCharm Community деп жазабыз. Дагы enter деп басабыз. Андан кийин бул жерге ушуга киребиз. Жолуккан биринчи ссылкага. Алдыбызда терезе ачылат. Бул жерде өзүңүздөр көргөндөй эле Professional анан Community деп турат. Бул жакта бул профессионал алектенген адамдар үчүн. Бул жакта редакторго биз HTML, JS жана SQL коддорду да жазсак болот. Ал эми Community дегенге биз жалаң гана Python, жалгыз гана таза Python тилинде жаза алабыз. Бизге Community жетиштүү болот. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта операционный системалардын түрлөрү турат. Windows, Mac, андан кийин Linux. Өзүңүздүн компьютериңиздин операционный системасына карап, бул жактан жүктөп алсаңыз болот. Мен азыр Windows'ты колдоном, ошондуктан Windows'ты басам. Өзүңүздөр көргөндөй эле бул жакта жүктөлүү башталды. Ал эми мен муну мурда жүктөп койгонум үчүн азыр жүктөөнүн кереги жок. Паузаны басам. Ушул жүктөлүп бүткөндөн кийин жанагы эле менин компьютерим деген жерден загрузкага киребиз. Андан кийин бул жактан мына PyCharm Community дегенди табабыз. Жана ушуну ачабыз. Жакта да дейбиз. Next. Бул жерде анын жайы каралып турат. Next дей беребиз. Андан кийин биякта Py бардыгына Next. Install. Мунун дагы орнотулушу бир аз көбүрөөк убакыт алып калышы мүмкүн. Мынакей PyCharm орнотулуп бүттү. Эми бул жерде Reboot Now дегенге коебуз. Жана Finish'ти басабыз. Reboot Now'ду баскандан кийин компьютерим бир жолу өчүп жанат. Башкача айтканда перезагрузка болот. Андан кийин өзүңүздөр көргөндөй эле бул жерде PyCharm деген бир кыска жол, же болбосо приложение пайда болот. Аны ачабыз. Мынакей биз редактордун ичине кирдик. Андан кийин бул жакта New Project дегенди басышыбыз керек. Аны басабыз. Бул менен биз өзүбүз жаңы проект түзөбүз. Анын атын бул жерге жазабыз. Бул жерге өзүбүз каалагандай бир проекттин атын жазалы. Мисалы үчүн тест болсун. Тест болсун. Андан кийин өзүңүздөр көргөндөй бул жерде интерпретатор турат. Эгер сизде бул жок болсо, бул жакта папканан кирип, аны орнотушуңуз керек болот. Азыр бизде бардыгы даяр болду. Жана Create'ти басабыз. Кийинки этапта сизге эки терезени сунушташы мүмкүн. Биринчиси ак, экинчиси кара. Кара терезени тандоону сунуштайм. Анткени ал ушундай жакшы көрүнөт. Андан кийин кара терезени тандагандан кийин бул жакта Close деп басып коебуз. Мынакей PyCharm ачылды. Жана анда даяр код бар. Биз аны иштетип көрсөк болот. Ал үчүн бул жердеги 3 бурчтукту бассак жетиштүү.
Аны иштеткенден кийин бул жерге мына hi PyCharm деген жазуу чыкты. Эми аны өчүрүп өзүбүздүн кодду жазалы. Бул жерге биз print салам Кыргызстан деп жазалы. Мен оюмча туура жаздым деп ойлойм. Андан кийин программаны иштетип көрөлү. Ооба, бизде мына салам Кыргызстан деген жазууну чыгарып берди. Бул жерде эске ала кетчү нерсе бар. Бул PyCharm үчүн негизги файл main.py файлы болуп эсептелинет. Эгер биз башка файлды ачкыбыз келсе, анда терминалдын жардамы менен же болбосо cmd'нын жардамы менен ачышыбыз керек болот. Бир мисал карайлы. Мисал үчүн мен бул жактагы D дискке караңыздар. D дискте жай өтө көп. Ошондуктан D дискке көбүрөөк файлдарды сактооңуздарду сунуштаймын. Бул жерге бир файл түзөйүн. Эң алгач мына жөнөкөй текстовый документ деп турат. Ушуга эле test.py караңыздар. Точкадан кийин сөзсүз түрдө py жазылат. Бул ушул файлдын кеңейиши, Python файлдын кеңейиши. Enter'ди басабыз. Enter'ди баскандан кийин ушундай эме чыгышы мүмкүн. Бул жерде done басабыз. PyCharm'нын жардамы менен ачалы. Караңыздар. Бул файл азыр бош. Эми биз экранга жөн гана салам деген жазууну чыгаралы. Караңыздар. Азыр биз бул жакта run баскычын бассак, караңыздар. Экранга салам деген жазуу эмес, салам Кыргызстан деген жазуу чыкты. Бул main.py дагы маалымат. Эмне үчүн андай болорун мен жана түшүндүрүп кеттим окшойт. Бул жакта PyCharm'да негизги файл main.py болуп эсептелинет. Аны дагы өзгөрсө болот. Бирок бир аз түшүнбөстүктөр болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан башка файл түзсөк, аны терминалдын жардамы менен эле оңой ачсак болот. Мисалы үчүн караңыздар. Терминалга киребиз. Бул жерге негизги сөз Python, андан кийин файлдын аты жазылыш керек. test.py. Enter'ди бассак, караңыздар, бул жерде бизге ката берди. Бул катанын себеби анткени бул караңыздар, бул жерде жол бар. cdisk user деген папка, андан кийин admin, андан кийин PyCharm project деген папкалардын ичинде test.py деген файл жок деген. Анткени биз аны D дискке сохранить эткенбиз, сактаганбыз. D дискти терминалдан кантип ачса болот? Ал үчүн жөн гана бул жерге команданы теребиз. Эң алгач cd ачуу, андан кийин D деп жазабыз. Бул жерге cosh точка, андан кийин мындай белги. Энди Enter'ди басабыз. Enter'ди баскандан кийин чоң D'ни басып, D дисктин аты да бул. Андан кийин cosh точка. Андан кийин Enter'ди басабыз. Караңыздар, бизде D диск ачылды. Эми бул жерден Python test.py деп жазып, Enter'ди бассак, караңыздар, салам деген жазуу экранга чыкты. Эми экинчи жолду карайлы. Бул жерде cmd'нын жардамы менен экранга чыгарабыз. Ал үчүн издөөгө cmd деп жазып, Enter'ди басабыз. Андан кийин караңыздар, бул жерде дагы cdisk user admin деген папкалар бар. Эми биз cdisk эмес, D дискке өтүшүбүз керек. Ал үчүн бул жерге sd, андан кийин чоң D, cosh точка, андан кийин бул белгини басып, Enter'ди басабыз. Андан кийин чоң D, андан кийин cosh точка, андан кийин Enter. Караңыздар, биз D дисктебиз азыр. Эми бул жерден Python test.py деп жазабыз. Жанагынын өзү эле. Enter'ди басабыз. Караңыздар, салам деген жазуу экранга чыкты. Мына ушундай кылып эки жол менен өзүбүздүн файлды иштете алабыз. Жана ошондой эле сиз сөзсүз түрдө PyCharm'ды тандашыңыз шарт эмес. Өтө толтура башка редакторлор дагы бар.
Аларды интернеттен издеп тапсаңыз болот. Жана ушундай эле бул жакта мен өткөзгөн PyCharm'дын жана Python'дын ссылкаларын сиз видеонун комментарийден же болбосо описаниядан таба аласыз. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Кайрадан көрүшкөнчө.